Саламатсыңарбы менен кымбаттуу окуучуларым. Баарыңардын маанайыңар жакшыбы балдар? Баарыңар күнгө карап бир жылмайып койгулачы балдар. Азаматсыңар. Эң жакшы деп ойлойм маанайыңар. Анда балдар баарыбыз азыр математика сабагына көңүл бурабыз. Китеп дептерибизди, ручкаларыбызды алабыз. Китептин 64 бетин ачабыз балдар. Анда бүгүнкү сабактын темасы амалдарды аткаруу тартиби. Сабагыбыздын максаты амалдарды аткаруу тартиби боюнча маалымат аласыңар балдар. Мисалдарды өз алдынча иштөөгө көнүгөсүңөр. Билгичтикке, тактыкка тарбияланасыңар. Балдар, анда дептерибизге бүгүнкү числону жазабыз. Азаматтар, анда көп орунду сандарды кошууда кайсы бир разряддын суммасы ашып кетсе, биз сумманын кийинки разрядын бирге чоңойтобуз балдар. Буга көңүл бурабыз. Анда төмөндөгү мисалды карайбыз, барыбыз чогуу. Балдар, амалдарды аткарууда биз эмне дедик эле? Көп орунду санды кошууда биринчи разряддын суммасы 10дон ашып кетсе, биз аны ондуктардын үстүнө көңүл коебуз. Көңүлдөгүлөрдү карагыла. Аны сөзсүз кийинки кошулуучуга биз коштук, ар бир цифраларды кошкондо ушул жогорудагы мисалдардай көңүл коюп иштөөнү үйрөнөбүз балдар. Сөзсүз ондуктардын үстүнө белги коюп алсаңар, туура аткарууга аракет жасайсыңар балдар. Анда барыбыз 386 мисалды жогорудагыдай тартипте ар бир амалдарды көңүл коюп, бирдиктин тушуна бирдигин, миңдиктин тушуна миңдигин жазып жазып алабыз. Кийинки мисалды карайбыз. 387 маселени өз алдынча иштегиле. Ушул маалыматтарды пайдаланып, кошуу амалын иштеткенсиңер. Азаматсыңар, силер эң жакшы аткардыңар деп ойлойм. Анда барыбыз эс алып алалы. 5 минутка жасайбыз. Канат болуп кагылып, кыял учат жаңырып, кыймыл менен кеп курган кыргызыма жаңылып, дүйнө бийин билебиз, бирин калбай барың. Мына мен теп, мына мен теп, мына мен теби, мына мен теп, мына мен теп, мына мен теп, мына мен теби, мына мен теп. Азаматтар, анда 389 мисалды жогорудагыдай тартипте көңүл коюп жазып алабыз балдар. Жазып бүткөн болсоңор, андан кийинки 388 ишти карагыла. Жактарын ченеп, чийип, перемет аянтын тапкыла дептер жогорудагыдай тартипте таап алып, анда үйгө тапшырма алабыз. Үйгө тапшырма 390 мисал. Амалдарды мамча түрүндө аткаруунун тартиби менен иштейбиз балдар. Саламатта болгула. Үйгө тапшырманы аткарып, мага жөнөткөндү унутпагыла. Саламатта калгыла балдар.